Саламатсыздарбы? Эфирде сиздин иш баштооңузга багыт берүүчү Бизнес башта программасы. Буга чейинки эфирде айтып өткөндөй эле биз бүгүн ден соолукту чыңдоочу фитнес борборлору жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Деги эле келишимдүү фигурага ээ болуу канча турат? Алар башкаларды машыктыруу менен канча табышат? Алдыда дал ушул бизнестин сырлары менен тааныша аласыз. Фитнес деген түшүнүк байыркы заманда эле пайда болгон. Ал учурда чымыр дене, кубаттуу булчуңдар аңчылыкка чыкканда гана керек деген ойдо болушкан. Алар чуркап, секирип, отуруп туруп, түрдүү физикалык көнүгүүлөрдү жасашкан. Мунун баарын жашаш үчүн деп гана ойлошчу. Кийинчерээк чарбалык өнүгүп, алар жумуштарын жаныбарлардын жардамы менен аткарып, жеңилдиктер жаралган. Убакыттын өтүшү менен Индия, Персия, Греция, Германия, АКШ жана Азияга тараган. Бара-бара заман өнүгүп, фитнес деген түшүнүк пайда болуп, жайыла баштаган. Фитнес англис тилинен алынганда to fit деген сөздөн келип чыккан. Ал келбеттүү болуу, мындайча айтканда организмди физикалык жактан өрчүтүү десек да болот. Фитнес сиздин дене мүчөңүздү идеалдуу формада кармап турган күч. Ага атайын спорт залдарга, фитнес клубдарга барып ээ болсоңуз болот. Жөнөкөй сөз менен айтканда, фитнес бул денени тарбиялоо. Эгер сиз дал ушул бизнести аркалайм деп турсаңыз, алгач ыңгайлуу жерден орун табыңыз. Деги эле жаңы ачылган залга кантип киши чакырса болот. Мисалы, ден соолугуна күйгөндөр кондиционери жок залдарга барбайт. Ананда алар ыңгайлуу жерде машык кылары келет. Эң эле негизгиси, машыктыруучу топ кардарды сыйлык мүнөз менен өзүнө тарта билсе, сиздин залга келгендердин аягы суубайт. Чуркоого, фитнеске барууга, өзүн формада алып жүрүүгө жаштардын арасында жана орто жаштагы адамдардын арасында ушундай бир мода болуп кетти. Себеби дегенде бул здоровым быть модно деп туруп, ошого көбү барып атышат. Анан кийин азыр айрыкча орто жаштагылар бизде ошто кичине өзүнүн ден соолугуна карап, көңүл буруп, коллегасы барса мен да кошулуп барам деп көбүнчө 1-2 адамдан барат. Бир адам жалгыз эч качан барбайт. Бирөө балса аркасынан досу барат, коллегасы барат. Ошол жамаат болуп 3-4 адам, 5 адам болуп азыр көп көңүл буруп атышат. Бул бизнестин жанагындай кичи бизнес, орто бизнес деп коет го. Орто жана чоң бизнестин түрлөрүнө келет. Буга албетте чоң капитал керек. Ошон үчүн бизге келген кайрылып аткан кардарлар дагы көбүнчө ошо кредит алып башташып атат. Себеби дегенде чоң акча менен кирип, бул эң негизги проблемасы көкөйү ошол имарат куруу. Себеби дегенде бул бир адамдын колунан келбесе дагы 3-4 топтолуп имаратты куруп, ошол чоң бизнести башталып атат. Анан кайсы бизнестин түрүнө кирет деп суроо берсеңиздер, бул жанагы окупаемость деп коет, өзүн актоо. Өзүн аябай кеч актайт. Себеби дегенде бул жанагындай кыска мөөнөттөгү өзүн актай турган бизнестерден эмес да, мисалы үчүн сезонный акчаны бир киргизесиң, көтөрүп кайра чыгып кетесиң, мындай жалпак тил менен айтканда. Бул баягы 5 жылда, 7 жылда, керек болсо 10 жылдын ичинде өзүн актай турган жанагындай чоң бизнестер. Бирок долгосрочный деп коет, узак мөөнөттө иштей берет. Эгер 5-6 жылда өзүн актаса, калган акчасы таза пайда болуп түшө берет. Фитнес залын ачууда башка бизнестердей эле анын жайгашкан ордуна маани берүү биринчи орунда. Колдун келишинче шаардан четирээк эмес, эл көп жүргөн жерде орун алыңыз. Анткени залга келгендердин саны ага жакын жашагандардан да көз каранды. Жана ошондой эле сиз ачуучу борбор аялдамаларга да жакын жайгашышы керек. Бизде өтө место көп экен, помещение, бирок туура келе турган өтө аз да. Ошо Алла бир өкүмө ошолда бир жакшы акебиздин ишканасы экен, ошол жер бизге туура келип, тренажерлорду ал жактан мен Орусиядан өзүм алып келдим, Кытайдан эмес. Досторума айтсам, колдошту бардыгы, аке-экелер колдоду. Ошентип бир насет ачырдык да. Нурбек Кочкоров фитнес-клубду 3 жылдан бери иштетет. Ал борборду тааныштарынын сунушу менен ачып калган. Азыркы тапта Нурбек бул бизнесин үй бүлөсү менен бирге иштетет. Айтымында фитнес залын ачууда атайын билим же кесиптин деле кереги жок. Болгону тырышчаак жана
креативдүү болуу жетиштүү. Мен өзім Орусияда иштеп жүргөндө, мисалы үчүн, бул жака келип турат элем. Тез келип, ал жактан машыгып, бул жака келсем машыга турар жер жок эле да, алда. Бар эле подвальный вариант, башкача мындай толук эмес да биз мисалы үчүн. Мен өзүм ушу 2 ай ал жерде иштегеним пайдасы тийди да. Анан тренажерлер алып атканда дагы, мисалы үчүн, билген адамдар айтып бербесе, буну билбеген адамдар алса, туура эмес, керек эмес нерселер көп алынып калат. Бизде азыр мисалы үчүн бир 50 на тренажер бар. Блочный деп коет, хаммер деп коет, свободный вес, ошоларды түшүнүш керек. Анан биз турган жер азыр бул женский зал. Бул жерге өздөрүнчө башкача болот да. Эркек кишилердики башкача болот ал жерде. Ошоларды билип, нетип, ордуна коюп бербесеңиз, билиш керек. Муну интернеттен окубайсың, муну ушу ким ачып жүргөн болсо, бизге деле биз ачкандан кийин, 1 жылдан кийин башка залдар ачыла баштады бул жерде. Ошто бул нерсе жакшы, элге конкуренция болгон сайын арзан болот. Эгер сиз көлөмдүү кенен имаратты ижарага алган болсоңуз, тынчсызданбаңыз. Анткени чоң жай чоң каражат алып келет. Ал жерге бир эле машыгуу шаймандарынан сырткары да келгендерге ыңгайлуулук жаратып, дүкөн, спорт кийимдерин, буюмдарын сатуучу бутик ачып алсаңыз да болот. Бул да кошумча каражат алып келери талашсыз. Аллага шүгүр, нан ашыбызга жетип турат. Киргизген акчаңызды, мисалы үчүн, бул эмнеси жакшы, бул долгосрочный болот, долгосрочный болуш керек. Биринчиден. Экинчиден, помещение аренда болсо салы кыйыныраак болот. Азыр кыйын болуп калат. Ошон үчүн өзүңүздүкү болсо өтө жакшы. Фитнес-клуб жана машыгуу залдары учурда чоң талапка ээ, анткени ар бир адам ден соолугуна кам көрөт. Мындай жыйынтык тажрыйбалуу ишкерлердин жана маркетинг боюнча изилдөөлөрдүн натыйжасында келип чыккан. Ден соолукту чыңдоочу борбор ачарда анын жасалгасына, оңдоп түзөө иштерине кымбат каражаттарды колдонуп убара болбоңуз. Себеби келгендердин көбү дубалыңызга кымбат туш кагаз чапталганына маани деле бербейт. Андан көрө ордуна суроо талап көбүрөөк болгон шаймандардын бышык, анан сапаттуусун алууга тырышыңыз. Спорт индустриясынын башкы сабында турган фитнес залын ачууда так бир баа болбойт экен. Суроо талап күч болгондуктан бул тармактагы баалар бат-бат өзгөрүп турат. Ошондуктан да ар дайым сиздерге сунуштап келчү болжолдуу наркын чыгара алган жокпуз. Бизнестин бул түрүн баштайм дегендер адегенде патент алыш керек. Патент ыктыярдуу жана милдеттүү болуп бөлүнөт. Суммасы ишкердиктин түрүнө карап 350 сомдон 35 000 сомго чейин жетет. Патентти кантип ачат? Кеңири маалыматты графика түрүндө түшүндүрүп беребиз. Алгач жашаган аймагыңыздагы салык кызматына барасыз. Ал жерден бирдиктүү терезе тейлөө борборун табышыңыз керек. Аларга тиешелүү документтерди тапшырасыз. Ыктыярдуу патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги стат комитетте катталгандыгы жөнүндөгү күбөлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Милдеттүү патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги стат комитетте катталгандыгы жөнүндөгү күбөлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Лицензиянын көчүрмөсү зарыл болгон учурда. Эгер ушул документтерди алсаңыз, мыйзам чегинде иш жүргүзгөн толук кандуу жеке ишкер болосуз. Келбеттүү формага ээ болуу дайыма кыймылда жүрүүнү талап кылат. Албетте, фитнес менен идеалдуу денеге ээ болосуз. Бирок анын ичинде дагы бир ийрим бар, ал степ аэробика. Фитнес-клубдун ичине степ аэробика ачуу менен кардар көбөйтүүгө болот. Бул эң эле популярдуу спорттук ийрим. Буга катышуу менен идеалдуу келбетке ээ болбостон, жүрөк кан тамыр, нерв системасы жакшырат. Ошондуктан келгендердин саны да көп. Жанна Мурзакулова 1 жылдан бери фитнес-клубда машыктыруучу. Анын кардарларынын басымдуусу кыз келиндер. Мындагылардын көбү идеалдуу формага ээ болуу үчүн келгендер. Я начала вообще со студенческого времени. Мне нужно было поправить осанку. Спортко кызыгуу менде бала чагымдан болгон. Студенттик күндөрдө шейпинг менен машыгып калдым. Анткени келбеттүү дене мүчөм мен үчүн чоң мааниге ээ эле. А вообще, конечно, исток был самое начало. С детства я занималась спортивной стрельбой. Отсюда и некоторый интерес к спорту.
Вне сезона 3 раза в неделю. Сезон малында бул жерде күнүгө машыгуулар болот. Азыр эми бир жумада бир эле жолу сабак өтөм. Негизи шейпингке чыгыш Латын Америка бийлеринин элементтери бар. Ошондуктан да үйрөнүүчүлөрдүн басымдуусун кыз-келиндер түзүшөт. Латиноамериканских танцев. Иштеп атам деп айтпа, сен иштегениңди көрсөт. Анткени сен бизнесменсиң деп коет эмеспи. Мынакей, сизге керектүү кеңештерди аз да болсо бере алдык деген ойдобуз. Убакыт өткөрбөй киришиңиз.